Президент Садыр Жапаров бүгүн 1-майда Ош жана Жалал-Абад шаарларында жаңы аэропортторду куруу долбоорлору менен таанышты. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, мамлекет башчысы жаңы аэропорттор курула турган жер тилкелерин көрүп чыкты. Долбоорго ылайык бул бардык эл аралык стандарттарга жана коопсуздук талаптарына жооп берген жаңы тилкелерде курулган толук кандуу аэропорттор болот. Тилкелерди кароонун жүрүшүндө Садыр Жапаров Ош жана Жалал-Абад шаарларында эски аэропорттордун ордуларындагы аймакты комплекстүү пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Заманбап турак жай кечи райондору курулат. Иштеп жаткан Ош эл аралык аэропортунун аймагынын жалпы аянты 168 гектар жана иштеп жаткан Жалал-Абад эл аралык аэропортунун аймагынын жалпы аянты 78 гектарды түзөт. Бул аймактарда курулган көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген ипотека менен берилет. Президент Жапаров эл аралык жарандык авиациянын бардык талаптарына жооп бере турган аэропортторду куруу боюнча даярдык иштерин күчөтүүнү тапшырып, бул туризмди өнүктүрүүнүн негизги фактору экенин белгиледи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен аймактардагы аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу жана ички авиакаттандарды калыбына келтирүү боюнча иштер жүрүүдө. Бүгүн 1-майда президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев телефон аркылуу сүйлөштү. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди өлкөнүн келечектеги өнүгүү жолун аныктаган дагы бир орчундуу жана тарыхый окуяга айланган конституциялык референдумдун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Садыр Жапаров президент Шавкат Мирзиёев тарабынан жүргүзүлүп жаткан конституциялык реформа, ошондой эле өлкөнү мындан ары өнүктүрүү үчүн жаңы идеяларды жана принциптерди ишке ашыруу багытында да достук мамиледеги Өзбекстандын дүйнөлүк саясаттагы аброюн бекемдөөгө салым кошооруна ишеним билдирди. Президент Жапаров бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жогорку деңгээлдеги ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк түзүлүп, бир туугандык, достук жана ынак коңшулук мамилелерге негизделген бардык деңгээлде конструктивдүү жана ишенимдүү диалог түзүлгөнүн баса белгиледи. Кабыл алынган биргелешкен жол картасына ылайык тараптардын ортосунда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча иштер толук көлөмдө уланууда. Сүйлөшүү учурунда мамлекет башчысы эки тараптуу жана көп тараптуу форматта боло турган иш-чаралардын графиги боюнча да пикир алышты.